Саламатсызбы? Урлардын эки түрү бар. Биринчиси үйүңүзгө кирип, буюм тайымыңызды, акчаңызды уурдайт. Бирок аларды милиция таап кармап алса, кылмыш жоопкерчилигине тартат. Урлардын экинчи түрү бар. Алар биринчилерге караганда алда канча кооптуу, анткени алар сиздин пикириңизди уурдайт. Сиз андай урларды аңдабай да каласыз. Алар сиздин жана башкалардын пикирин ордунан турбай эле уурдай берет. Андай урларды азыркы тил менен айтканда троллдор деп коюшат. Троллдор бул кадимкиле адамдар. Алар Facebook, YouTube же Instagramга башка ат менен катталып кирип, ар кандай посттордун алдында комментарий жазышат. Алардын кылган иши болгон ошол. Кайсы бир саясатчыны, партияны же медиа мекемени жек көрсөтүүнү максат кылса, калпты чындай токуп, ал тургай ыплас сөздөрдү ылгабай колдонот. Алар буйрутма бергендерден кадимкидей эле акы алат, бекер эч нерсе жасалбайт. Алар коомчулукта кызуу талкууланып жаткан тигил же бул маселе боюнча кандайдыр бир пикир жаратууга же такыр тескери тарапка буруп кетүү менен алектенет. Мисалы, шайлоо башталганда сиз тааныбаган, мурда укпаган бир талапкер пайда болду дейли. Троллдор ал талапкерге байланыштуу эмне жазылбасын арлардай үйүлүп барып, посттун алдына терс комментарийлерди жамгырдай жаадырып, коомчулукка жек көрсөтүп салууга шашылат. Чындыкты айткан киши чындык менен эле чектелет эмеспи? Ал эми троллдор миң түрдүү калпты төгө берүүдөн тартынбайт. Натыйжада сиз ал талапкер тууралуу комментарийлерди окуган соң троллдорго жетеленип, өзүңүз көрүп билбей туруп эле ал киши жөнүндө пикир түзүп аласыз. Эми эң негизги суроону берели. Троллдордун чабуулун кантип аныктаса болот? Ар бир эле интернет колдонуучу троллдордун чабуулу башталганын дароо байкаса болот. Себеби троллдордун иш аракеттери жакшы уюшкан жана алар комментарийлердин санына басым жасайт. Жөнөкөй киши өз оюн кененирээк жазып, башкаларга жеткиргенге аракет кылат. Троллдор комментарийлердин сапатына эмес, санына басым жасайт. Алар 2-3 эле сөздөн турган бир эле комментарийди же жүйөнү утур-утур таңуулай берет. Бир эле комментарийди 20 жолу окуган киши ага өзү байкабастан ишене баштайт. Өз атынан жазып жаткан киши ыплас сөздөн алыс болуп, бирөөлөргө асылбайт. Ал эми троллдор жазган комментарийлердин 80-90% кастыкты козутуп, оозго алгыс сөздөр менен коштолот. Троллдор конкреттүү бир материалды, бир кишини же бир мекемени бутак алат. Ошондуктан эгер сиз көз чаптырып жаткан баракчанын бир эле кабарына 600 комментарий түшсө, ал эми башка темадагы жаңылыгына 30 эле комментарий көрсөңүз, анда сиз троллдордун чабуулуна күбө болуудасыз. Фейк аккаунтту кантип аныктаса болот? Эгер сиз троллдор согушуна ишенбей турсаңыз, анда күмөндүү аккаунттарга кирип, бир сыйра сыдырып карап көрсөңүз болот. Фейк колдонуучулар көбүнчө профилине сүрөт койбойт, достору аз же таптакыр эле жок. Аккаунттары дайым жабык болот. Троллдордун фейк аккаунттарына каршы арызданып, аларды жаптыруу көп убакытты жана ресурсту талап кылат. 10 аккаунт жабылса, троллдор кайра эле 30-ду ача салып, ишин уланта берет. Ошондуктан биздин сизге берер эң баалуу кеңешибиз, капчыгыңызга сак болгондой эле пикириңизге да сак болуңуз. Эгер миңдеген троллдор сиздин пикириңизди өзгөртүүгө болгон күч аракетин жумшап жатса, демек сиздин пикириңиз акчадан да, алтындан да баалуу. Кара санатайлар манипуляциянын эң ыплас ыкмасын колдонуп, сиздин пикирди буруп, сизди өзү каалаган жакка жетелеп алгысы келип жатат. Ал эми Азаттык радиосу ар бир жаран өз пикирин айтууга укуктуу экенине ишенет.